Sözümdü, meримді, ырайымды Аллахтың исіменен баштаймын. Саламым жалпы қырғыз еліне, момын мұсылман бір туғандарға, жеті облыста Дубанда жашап жатқан бір туғандарыбызға, чет мамлекетте жүрген мекендестерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бір туғандарым. Бир жума 7 күн 8 күн болду. Курманбек стадионунда мен обращение кылгам, видео обращение. Чемпионский пояс боюнча жана Бакыт Мамытов деген иним болот чындыгында. Биз азыр иним экөөбүз келишип алдык. Беси 90 экен, 90 килограмм менен ушпайм. Азыркы көпчүлүк адамдар сурап атат, алдыгы эми алдыга болгон кадамыңыз кандай болот деп атат. Мен азыркы кадам Кыргызстан боюнча дейм. Бул нерсеге эч ким запрет кое албайт, бул спортивный интерес болуп атат. Кыргызстан боюнча мен теңдүүлөр, менден 2 жаш кичинекейлерди мен Кыргызстан боюнча ушул күч сынаганга чакырам. Кыргызстан боюнча. Кала макул Россия боюнча дагы айтып кое берейин. Мен теңдүү менен 1 жаш 2 жаш разница болуш керек. Весим 77. Мен теңдүүлөрдөн болса, бирок исламчылыкта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жүзгө уруу харам деген. Жүзгө урмай жок кылабыз. Калган бардыгы полный эме кылабыз. Бирок бул эрежелүү уруш болот. Эрежесиз уруш деген бул правила жок болот. Мында правила бар. Жүзгө уруш жок. Мен себеби жүзгө урганды мен өзүм каалабайм. Ошол менин требованиям, суранычым. Кыргызстан боюнча менин теңдүүлөр жана менден 1 жаш 2 жаш кичинекейлерди Кыргызстан боюнча менин бесиндегилерди чакырам. Күч сынашабыз. Кайсы жерде болсо, Бишкекте болобу, Ошто болобу, Жалал Абадта болобу, чоң аренада. Мындай эле көчөдө эмес, чоң аренада спортивный интерес болот. Себеби мен эмне үчүн чакырып атам, эмне үчүн айтып атам? Азыркы жаштарга, арак ичип аткан жаштарга, нача чегип аткан жаштарга, казино ойноп аткан жаштарга үлгү болсун деп атам. Мына биз жаштылар дагы спорт менен машыкса болот. Силер дагы машыккыла, жашым өтүп кетти дебей деген максатта чакырып атам. Аман болгула, эсен болгула. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.